Биздин катарга жаңыдан кошулгандарга дагы бир рет кутман күн каалайлы. Маанайыбызды мыкты кылып анткени биздин студиябызга көптөгөн маалыматтарды берүү максатында коногубуз да келип калды. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен коногубузду тааныштырып өтөлү. Агростайл фирмасынын адиси Даниярбек уулу Тайырбек агабыз бүгүн бизде конокто. Эң сонун маалыматтар менен сиздер менен бөлүшмөкчү. Ассалому алейкум, кош келипсиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Туткан розоңуз кабыл болсун. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен, замандаштарыбыз менен мынакей карап аткан таңда амандашып алсаңыз болот. Биринчиден ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах таалам туткан розоңуздарды кабыл кылган болсун. Орозо айында. Мынакей кутман күнүңүз менен биздин студиябызга мынакей кош келипсиз. Эми чу дегенде эле биз ишке өтөлү. Мынакей азыркы учурда баардык жайдын аптабында мынакей жайдын башталышында биздин мөмө жемиштерди менен бизнес кылган адамдар аны эгип, андан пайда таап, андан акча таап, аны үй бүлөсүн баккан биздин замандаштарыбыз аябай эле арбын. Ошол учурда ошол мөмө жемиштерди өстүрүп жаткан учурда бир топ машакаттуу иштер, бир топ кыйчылык иштер болору баарыбызга маалым. Ошол жерде кандай дары-дармектерди колдонуш керек, кандай жер семирткичтер же болбосо ушул тууралуу бир кеңирээк маалымат берсеңиз. Туура айтасыз. Өзү Кыргызстанда бир 80-90% эл дыйканчылыкка алектенет. Ошол дыйканчылык менен өзүнүн үй бүлөсүн багат, ошол дыйканчылык менен өзүнүн балдарын студент кылып окутат. Ошол негизинде эми дыйканчылык кылганда деле дыйкан башында ниет кылат да, ушул дыйканчылыгымдан бир пайда табайын депчи. Ушул дыйканчылыгымдан же үй салайын дейт. Кыскасын айтканда дыйканчылыктан пайда табышты көздөйт. Ошол негизинде биздин максат, эң негизги максат Агростайл фирмасы бул ошол жер жемиштерге дары-дармектерди, сапаттуу дары-дармектерди жеткирип берет. Биздин дары-дармектердин өзгөчөлүгү, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бардыгында 100% кепилдик менен депчи. Бардыгы 100% кепилдик менен. Мисалы, бир дыйкан эгенине өстүрүш керек, жер семирткибеш керек, же болбосо бир жөргөмүш түшүп кетти, курт түшүп кетти. Ошого бир дары алайын десе, ага акчасы кетет биринчиден, экинчиден мээнети кетет, чоң-чоң гектарлаган жерлер болсо убакыты кетет. Эгерде сапатсыз дары алып отурган болсо, ал акчасында дагы убактысында дагы күйөт да. Ошон үчүн биздин эң негизги максат ушул элдерди сапаттуу дары-дармектер менен камсыздоо. Ушу сапаттуу дары-дармектер деп калдыңыз. Ушул сапаттуу дары-дармек же болбосо сапатсыз дары-дармек экенин биздин замандаштарыбыздан багы ажырата билүү да кыйын да. Кантип билсе болот? Анан сиздердин дары-дармектер кайсыл жактан келет дегендей? Биздин дармектер негизинен жер семирткичтер Испаниядан келет, Түркиядан товарлар келет, дары-дармектерчи, Кытайдан келет. Ошол мамлекеттер менен иштешебиз. Анан сапаттуу дары-дармектер демекчи, биздин ар бир дары-дармегибизде Агростайл деген логотип бар да. Ошол логотипти карап туруп, ошол дары-дармегин алсаңыздар адашпайсыздар да. Ошол дары-дармектерди алсачы. Мисалы, Моспилан деген бир дары бар. Ал дары пахтанын, дарыбыздын, кыскасын айтканда бардык эгиндин ширесине кетет да. Шире деген бир касалдык бар. Эми ошол ширеге бирөөсү келди бизгечи, дыйкан. Дыйкан келди, айтты, пахтама шире түшүп кетти депчи. Айттык биз мына Моспиландан чачыңыз десек, айтты, Моспиландын адамдардан уктун таасири бербейт экен го депчи. Бул дегени жана сапатсыз Моспилан алып алган да алчы, башка жактарданчы. Анан биз айттык, түшүндүрдүк. Мына Агростайл логотип бар, 100% кепилдик менен деп Моспиланды бергенде, эртеси күнү келип рахматын айтып кетти ошол адамчы. Ал эми Агростайлда бир гана чет жактардан алып келесиздерби? Дары-дармектерди же болбосо өзүбүздө дагы мына мамлекеттик өндүрүш өзүбүздө өндүрүлгөндөр дагы барбы? Жок, тилекке каршы өзүбүздө жок. Биздин негизги чет мамлекеттерден алып келебиз дарыбызды. Анан биздин главный офис, главный центрибиз Бишкекте болот. Биз Түштүктүн филиалыбыз. Түштүктүн филиалы Кара Сууда. Кара Суу шаарында? Кара Суу шаарында. Мына мен могул Капитон деген дары-дармек экен. Бул эмнеге каршы? Менимче бул курт кумурскаларга каршы болуш керек, э? Туура айтасыз. Ушул тууралуу дагы бир айтып берсеңиз. Кантип, канча күндө жок болот, кандай, канча жолу бул помидорго же болбосо бардык эле жемиштерге кете береби? Бул мындай болду да. Өзүңүз көрдүңүз, былтыр Кыргызстанда эле болгон болсоңуз керек. Кыргызстанда базарга барсаңыз деле таза помидор таппай калдыңыз, туурабы? Базарга барасыз, бардык помидорлор курт түшүп кеткен. Өзүбүздөн мурда Түштүктө өзүбүздүн помидор өзүбүзгө жетчү да. Балким башка жакка дагы экспорт кылат элек, Бишкекке, башка жаккачы. Быйыл
Былтыр андай болгон жок. Балким башка жактан алып келди помидорлорчу, өзүбүздө курт жеп кетти. Ошонун негизинде бир фикир кылып, элдерге жеңил болсун деп, ушул помидордун куртуна былтыр ала албаган дарыларды ушул капитон алат. Помидордун куртунча. Бул помидордун куртун алат, жүгөрүнү, азыр жүгөрүгө курт түшүп кеткен мезгил. Жүгөрүгө чачса болот, пактага чачса болот, пактанын кысык курттарын алат. Өтө жакшы, сапаттуу дары болчу. Анан кайсыл учурда чачылат? Мисалы дары-дармекти берүүнүн дагы өзүнүн убактысы болсо керек. Айрым мөмө алган учурда берилбейт, Ооба. Бирок помидорго мындай да. Помидорго бир алдын ала бардык нерсени алдын ала берген жакшы. Мисалы, помидорго курт түшүштөн алдын берсе, бул сактайт, курт түшпөйт помидоргочу. Бир 15 күндө бир, 20 күндө бир чачып турса, ошол дагы курт түшпөйт. Эгерде помидордун ичинде курт түшүп калса, ал куртту чыгарыш кыйын болот да. Ал эми дарылап туруу убактысы канчага созулушу мүмкүн? Канча убакытка чейин? Дарылап туруу убактысы 12 күндөн 15 күн, 20 күнгө чейин бир берип турса болот. Бардык дарылардычы. Анан мен ушума караганда ошол дары-дармекти сепкенден кийин дагы ал помидорду ошол мынанча мөөнөткө чейин, же болбосо монча убакытка чейин үзбөй туруу, же болбосо жебей туруу зарыл деп айтылат. Бир жума мүмкүн үзбөй жебей турса жакшы болот. Ал эми дары-дармекти бергенде көбүнесе биз бакка барып калганыбызды айтат да, сөзсүз түрдө жууп же, ал дарыланган, ооруп каласың депчи. Ал эми зыян кандай болушу мүмкүн? Эми мындай, зыяндуу дарылар деле бар. Зыянсыз дарылар деле бар. Эми булар зыяндуу дарыларды айтып жатпайм, ошол бир жума 10 күндөн кийин аны жууп жесе боло берет, алчы. Себеп дегенде курт түшүп кеткен болсо, аны дарылаш керек сөзсүз. Эгер дарылабаса, курт помидорду жок кылып коет, жеп коет да. Ушундай бир жер семирткичтер бар, алар биологическияларчы. Аларды берсе кайра дамы жакшы болот, вид берет товаргачы, өтө сонун болот. Анан көбүнесе Мен бул эки башка дары окшойт десем, менимче бир эле окшойт, Бунун ичиндеги бул 100 граммдык упаковка. Анан негизи эле кыргыз элибизде айрыкча айыл жергесинде көбүнчө картошка менен дагы ишкерчилик кылгандар көп. Картошкага дагы кандай дары-дармектерди сунуштайсыздар? Негизинен картошка бул жерде өскөн өсүмдүк. Жер жумшак болсо, картошка ушунчалык чоң болот да. Анан бизде жаңы келген бир Никабор деген удобрение бар. Бул составында азоту бар, фосфор бар, калий бар, сера бар, алтын күкүрттүн составычы, анан бор бар. Эгер ушуну гектарына бир 150 килограммдан баштап 250 килограммга чейин кетет. Ошону картошкага бере турган болсо, бул жерди ушунчалык жумшак кылат, жана картошкалар чоң-чоң болуп түшүмү көбөйөт анынчы. Ал эми анын баасы кандай болуп калат? Баасы Башка дары-дармектерге салыштырмалуу. Салыштырмалуу мисалы мындай да, бир 55 сом, 60 сомдон турат анын килограммычы. Бирок гектарына 200-250 килограмм эле кетет. Ушул капитон тууралуу, бул ушул дары-дармектин баасы канча болду экен наркы азыр биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүз да көрүп олтуруп, баасы кандай болду экен, биздин чамабыз, шаркыбыз жетеби экен, ушундай чоң ишкерчилик менен алектенген адамдар дагы. Эми негизи булар мындай. Ушул бир 100 грамм болчу. Бул 100 граммы помидорго 30 соток жерге жетет. 10 литр сууга бир 15 граммдан кошуп бере берет да бунучу. 10 литр суу 15 граммдан кошуп чачат. Негизи акчасы 200 сомдун тегерегинде. 200 сомдун тегерегинде. Анан мына ушул акыркы жылдары, быйылкы жылдын эсебинен жаңыланган дары-дармек барбы? Буга чейин элдерге сунушталбаган, жок, жаңыдан иштелип чыккан. Ушул жаңы дармек ушул быйыл. Алдыңкы катарында толуктайт. Ушул жанагы былтыр помидордун куртун албай калганга жаңы дары алып келдик. Эң жаңысы ушул. Жерде көбүнесе жердин кандай болушуна карап, анан кийин түшүмдүү болот деп атпайсызбы? Мисалы, картошканы айттыңыз, жер канчалык жумшак болсо, картошка ошончолук чоң болот деп. Жерди бир калыпта кармап туруу үчүн кайсыл дары-дармектер колдонулат? Ушул айткан никаборлор барго. Бул бир эле картошкага эмес, бул жанагы жердерди жумшартаттан кийинки жыл 3 жыл, 4 жылга чейин таасирин бере берет аларчы. Ошолдон берсе болот. Анан азыр жалбырак алып куруу азык деген бар да. Бул жалбырак дегени, жалбыракка суу чачылганда, жалбырактан клеткалар ачылат дагы, бул тезирээк өзүнө кабыл кылат. Эменичи? Ошого бир нутривант деген бар. Нутривант өтө жакшы удобрение. Аны машалла бир гектарына 3 килограммдан баштап 5 килограммга чейин бере турган болсо, бир жумага калбай таасирин берет. Анан дагы ошо сиздердин Агростайл фирмасы мындан сырткары дагы кандай кызматтарды көрсөтүп келесиздер? Мисалы, региондорго барып, тренингтерди өткөрүп,
негизи эле биз кыргыз эли айыл чарба анан мал чарбачылыгы менен эле ишкерчилик кылган эле экенибиз баарыбыз айдан ашып көрүнүп турбайбы? Анан ошол айыл жерлерге барып, региондорго барып, ушундай дары дармектериңиздер өзүңүздөр жарнамалап, реклама кылып келсеңиздер кандай? Туура айтасыз. Бул Агростайл фирманын главный эмеси Бишкекте, бирок Кыргызстандын бүт жеринде бар Агростайл фирмасынын дары дармектеричи. Бардык агроаптекага келсеңиздер, бардык агроаптекада бар. Бирок түшүндүрүү иштери сиздерде жүргүзүлбөйбү? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ар дайым ар бир эрте жазда ар бир регионго барып туруп түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Дыйкандар менен жолугушулат. Алып сатарлар барго, агроаптекада саткандарчы, аларга берилет. Алар өздөрү мисалы мындай да. Сатуучу адам эгерде дары-дармектер сапаттуу болсо коркпой сатат биринчиденчи. Анан экинчиден мисалы адамдын жүзү ысык, адамдынчы. Мисалы адамга бердиңиз, ал адам барып чачкан болсо жүрөгүңүздөн күйөсүз да, ал акчасы кетти биринчиден. Экинчиден мээнети кетти. Эгер таасир этпей кала турган болсо канчалык кыйналат. Азыр өзүңүздөр көрүп турсаңар, Кыргызстандын эң бир иштеген эмеси дыйканчылыкта өзүчү. Ошого сапаттуу дары-дармектер болсо адашпайт адамдарчы. Ал эми учурда дагы дары-дармектердин көп бөлүгү кетип аткан болсо керек. Сиздерде дагы мезгили болобу дары-дармекти сатууда? Эми биздин мезгил ошол эгиндер эгилип баштаганда эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин пышканга чейин болот да. Ал эми күзүндөсү дагы жерди дарылап коюп жазга даярдык көрүүгө мүмкүнбү? Мисалы кайсыл дары-дармектер ошондо жана сиз айтылгандай Никабор сунушталабы? Никабор сунушталат, Суприлт, Аминосит деген Испаниядан келген жакшы бир жер семирткичтер бар. Аларды жерге берсеңиздер, ошол жер портоң болот деп коет. Ошол жер семирет дагы кийинки жылкы эгинге өтө жакшы болот. Анан бир ураган деген дарыларыбыз бар. Алар бир мисалы камышты өлтүрөт, чөптөрдү, ото чөптөр барго. Ошо ото чөптөр көбүнчө дыйкандар эгин эгет, ото чөптөр өсүп кеткен себептен жакшы түшүм ала албай калат. Ошолорго бир кеч күздө берет дагы, чөптөрдү жоготуп, эрте жаздан баштап эгин эгип кете берет. Ардактуу замандаштар, эгерде биздин коногубузга берилүүчү сурооңуздар бар болгон болсо, анда биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Экран алдында көрүп турган номерлорго. Жер семиртүүдө же болбосо өсүмдүктөрдү дарылоодо жаралып калган суроолорго сөзсүз түрдө мыкты жооп ала аласыздар. Албетте анан дагы айыл чарбасындагы биздин өнө жемиштерди өстүрүүдө бир топ эле кыйынчылыктар болот. Ошол өнө жемиштерге курт кумурскалар көп эле түшөт, аны баарыбыз эле билебиз. Ошол курт кумурскаларга же болбосо жер семиштерге кандай дары-дармектерди себеби керек, ошол тууралуу биздин коногубуз дагы эң бир сонун маалыматтарды берүүдө. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экрандагы номерлерди терип, биздин коногубузга суроолоруңузду жазсаңыздар болот. Анан ушул дары-дармектердин убактысы тууралуу сурагым келет. Мөөнөтү канча, мисалы, канча немеге жетет? Канча ай, эгер ашып кетсе, андан ашып кетсе сапатын жоготпойбу? Туура айтасыз. Бул эгерде өзү мөөнөтү чыкканда, заводдон чыкканда бир 3-4 жылга мөөнөт чыгат да бардык дары-дармектергечи. Бирок салкын жерде турган болсо, бул таасирин жоготпойт. 1-2 жылдан кийин дагы берсеңиздер боло берет. Мисалы, ооз ачылып калгандан кийин аба киргенде сөзсүз түрдө состав өзгөрүлөт деп айтылат да көпчүлүк жердечи. Ооз ачылгандан кийин канча убакытка чейин иштетиш керек? Ошол срогу бүтө турган убакытка чейин иштетсе болот, ооз ачылгандан кийин. Эч нерсе болбойт. Салкын жерде турса болду. Ысыкта болбой калат. Анан өзүңүз байкагандай эле, мисалы былтыр дагы жаан-чыл болуп, өрүктөрдүн көбү жакшы болгон эмес да? Ооба. Анан быйыл деле карап көрсөк, ошондой эле абалда. Дарылоого мүмкүнбү? Азыр мөмө алып бышып, айрымдары бышып калган, айрым жерлерде бышайын деп калган учуру да? Жана айтып кетпедиңиз, суук болуп депчи. Эми бул суук болуп, жанагы гүлдөгөндө гүлдөр төгүлүп кеткени, ол биздин колубуздан келбейт, ал Алланын иши да. Балким ошол кимдин гүлү төгүлүп кеткен болсо, балким анын амалы чатактыр. Эми Алла таалам ушундай кылып эле берип коет анычы. Эгерде гүлү төгүлбөй, алма түйгөн болсо, ошол куртуна, ширесине же болбосо парша, котур деген бир касалдыктар болот да. Ошол экинчи. Ошолорго бир бардык алма бактарактын түрүнө бир скор, агроскор деген биздин дарыбыз бар. Ошол агроскорду берсеңиздер, жанагы алма котур болбойт биринчиденчи. Анан касалдык түшпөйт, шордун алдын алат. Талстар деген бар, экөөнү аралаштырып туруп инсектисид, фунгисид деп коет. Бул дегени ширек курттарга жана касалдыктарга. Ошолорго дары бере турган болсо, 10 литр суу 10 граммдан экөөнү кошуп берсе, бир жылда 2 жолу, 3 жолу. Биз ушундай дыйкандар менен сүйлөшөбүз, бир гектар жерлер адамдар билет, 10 гектар, 20 гектар бактарактар бар да. Ошолор эрте жазда келет, бизден дары-дармектерди алат, жылына 2-3 жолу, 4 жолуга чейин дарылайт.
мөмө жемиштеринчи пышына 1 ай 1,5 ай калганда дарылабай ошолор жакшы алат түшүмүнчү. Бирөөсү айтты, бизге дыйкан келип калды дагы айтты, 7 тонна алма алдым дейт түшүмдөнчү. Бирок бардыгына дары сеппеген себептен потур болуп кетти дейт. Эч кимге сатып алган жокмун, үйдөгү балдарым дагы жебей койду депчи. Ошол алмасы 7 тонна алмасы калып кетиптир да. Ошол себептен бар өзү алдын алган жакшы бардык нерсеничи. Бизде кээ биркилер айтат, алдын алсаңыз десек меники түшкөн жок деп, түшкөндөн кийин кыйын болуп калат. Алдын алып дарыласа жакшы болот. Чоң рахмат азыр. Көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы эжеке, кош келипсиз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Рахмат. Мен суроо берейин дегем, кызылча быйыл погода жакшы болбой кечикти да. Ошого мындай ускоритель басып эмескенге барбы дейм да, деп сурайын дедим. Мындан башка сурооңуз жок эжеке? Ооба, ошо. Байланышка чыккан үчүн сизге ыраачылык билдирели. Мынакей быйыл погода абагыл өзгөрүлүп тургандыктан аба ырайынан анан ушул кызылчабыз тез өспөй калды. Ушул убадагы кандай дары-дармектериңизде бар деген суроо болду. Жана айтпадымбы, жана бул кызылчадан жерде өсөт да. Мөмө жемиши жердин астында болот. Ошого жанагы Никобор деген дарыны берсе, жер жумшарат дагы. Анан суу ысык болуп жатканда бул мөмө жемиштер дагы стресс абалга түшөт да. Стресс болуп калат. Ошого бир аминосит деген бир жер бар, жер семиктигич. Аны берсе стресстен чыгарат дагы, тамырын кыздырып туруп өстүрөт. Кызылчанынча жакшы болот. Бардык эгиндерде ошондой кылат. Эжекебиз дагы дары-дармектер кайсыл дары кетерин жазып алды болуш керек. Эгер биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүз да көрүп олтуруп өзүнө керектүү дары-дармектер болсо, биздин агабызга кайрылсаңыздар болот. Сиздердин өзүңүздүн дарегиңизди дагы, сиздердин магазиндин дарегин дагы жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир кененирээк кылып айтып берсеңиз. Биздин түштүк жактагы эмебиз, кеңсебиз Кара Суу районунда, Кара Суу базарында, Туратал базарында жайгашкан. Андан сырткары биздин бүт даралар ушул бүт түштүк чергесинде бардык жерлерде бар. Бардык жерлерден талап кылып алып кетишет. Өздөрү клиенттер келип Агростайл фирмасынын дары-дармектерин келип сурап алып кеткендер көп. Түшүнүктүү. Демек, ошол жер семирткичтерин саткан, дары-дармек саткан аймакта кеңселерден эле алса болот, тапса болот сиздерде. Барып сураса, тапса болот. Анан ошол жерлердеги дарыканалардан, ошо агро дарыканаларынан сиздердин фирманыкы менен башка фирмалардыкындагы аңдап билүү бир аз татаалдык жаратса керек. Барбы эле ушул Агростайл фирмасыныкы десе, сиздердин дары-дармектериңиз бар, Биздерге бар. Мисалы бул агро магазин, агро дары алып келген башка көптөгөн фирмалар бар. Көптөгөн фирмалар. Бирок биздин өзгөчөлүк, жана айтып кетпедимби? 100% кепилдик депчи. Эч бир дарыда мындай жок. 100% кепилдик, жана ошол бул тастыкталган. Биринчи жылы келгенде бүт бардыкта биз 10-15 жылдан бери иштейбиз. Ушул дары-дармектерди беребиз. Бардыгы жакшы таасир берген себептен 100% кепилдик деп басылган бугачы. Түшүнүктүү. Биз мүмкүн болушунча кызыктуу маалыматтарды көрөрмандарга берүүгө аракет кылдык окшойт. Азыр болсо биз конок менен маекти жыйынтыктоого да кезек келди. Сизге эркин микрофон берели. Жалпы биздин мынакей улуу Рамазан айында биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, биздин кыргыз элибизге жакшынакай каалоо тилегиңизди ардап айтсаңыз болот. Өзү эң негизги максат инсан бул жашоого кыска эле мөөнөттө келет. Эми бул дүйнө тиричилик бул өтүп кетет. Эң биринчи эле биз акыретибизди куруп алсак жакшы болот. Бүгүн машалла мына муфтияттан белгиленди, бүгүн кадыр түн. Баардыгыңыздар бир уктабай түнү ибадаттар менен кадыр түндү тосуп алсак, жана орозон акый айтқу минан ниран деп коет, тозоктон куткаруу айычы. Акы 10 күндүгү ошол тозоктон куткаруу айына бир көптөгөн дуаларды истигфарларды кылсак жакшы болот өзүбүзгө. Анан экинчиден ошол иштейбиз го, дыйканчылык кылабыз. Ошол дыйканчылык кылып жатканда бир жөн эле дыйканчылык коюп мен эгип койдум, кеч күздө жыйыштырып алам дебестен, агрономдор менен сүйлөшүп, баарлашып, кандай кылабыз деп бир мындай кеңешип, бел түрүп иштесек жакшы болот да. Бизге келип ушул кенен маалымат биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы жакшы маалыматтарды бергениңиз үчүн сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым үй бүлөңүздө, бир туугандарыңыз менен, туугандарыңыз менен ар дайым аман болуңуз. Биздин телекөрүүчүлөр менен дагы бир ирет коногубузду тааныштырып өтөлү. Агростайл фирмасынын адиси Даниярбек уулу Тайырбек агабыз бүгүн бизде конокто болду. Чоң рахмат сизге.
Ал эми Ош Перим телеканалынын Таң нуру программасы алга карай өз берүүсүн улантат. Андыктан бизден эч кайда алыстабайбыз.